Табият менен таттуу мамиледе болууга чакырган сүрөттөр менен Бектурсун Кокоев таанышууда. Ал шахматка кызыгат. Бул жаатта бир катар жетишкендиктери бар. Алсак былтыр ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар арасында өткөн өлкө чемпионатында 1-орунду алган. Программирование, шахматы. Шахматтан сырткары программалоого кызыгам. Англис тилин, математика, информатика менин сүйүктүү сабактарым. Жалаң 5-ке окуйм. Учурда интернет аркылуу англис тилин тереңдетип үйрөнүп жатам. Бектурсун сыяктуу мелдештердин жана эл аралык сынактардын жеңүүчүлөрү, балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары, окуунун мыктылары, аз камсыз үй бүлөлөрдүн балдары президенттик балатыга келди. Президент менен 1-айымды Нурмухаммед менен Малика тосуп алды. Экөө тең Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектептин алдыңкы окуучусу. Малика жаратылышка дос бол сүрөт сынагы тууралуу айтып берди. Аны ушул конкурста жеңүүчүлөрдүн сүрөттөрүн азыр көрүп турасыңар. Бул конкурска 1300 бала катышкан. Биз тазалык саясатын колдойбуз. Мен болсо өзүм специалистим кларнет. Кларнетти 3-класстан бери окуп жүрөм. Мен чоңойгондо музыкант болгум келет. Ар кайсы жерлерге баргым келет. Америкага, Россия, алыс жерлерге, кооз жерлерге баргым келет. Балаты майрамында бөбөктөргө жаратылышты коргоо, таштанды ыргытпоо, калдыктарды кайра иштетүүнү камтыган театралдаштырылган программа көрсөтүлдү. Мисалы, булар ыргытылган кагаз, баштык, бөтөлкөлөр. Алар жаңы салынган жолдун көркүн бузуп, жээкте жатат. Таштандыларды балдар чогултуп, кайра иштетүүгө бел байлады. Тазалык ар бирибизден башталат. Балдар жаратылышка аяр мамиле жасап, аны сактоону кубаттайт. Биздин айлана чөйрө таза болуш керек. Кыргызстаныбызды коргошубуз керек. Ошондо мусорларды, таштандыларды биз чогултуп, атайын жерлерге ыргытып коюш керек. Не бросать мусор там, где не положено. И тогда будет все чисто, хорошо. Зирек билимдүү балдар өлкөнүн келечеги. Садыр Жапаров билим илим аркылуу өнүккөн өлкө күчтүү мамлекет курулаарын айтты. Силер билимдүү окуучулар өлкөнүн интеллектуалдуу потенциалы, келечектин үмүтү жана таянычы болуп бересиңер. Азыркы заман билимдин, жаңы технологиянын, интеграциянын заманы. Силер ушундай жаңы чакырыктар менен бирдей кадам шилтеп, дүйнөлүк жаңылыктардан артта калбай, билим илимди терең өздөштүрүүгө умтулушуңар зарыл. Санарип технологияларды, көп тилдерди өздөштүрүп, жаңы ойлоп табууларды жаратууга аракет кылышыңар керек. Биз болсо силердин аракетиңерди ар тараптан колдоого дайым даярбыз. Садыр Жапаров балдардын сапаттуу билим алуусу үчүн мектептер салынып, мугалимдердин айлыктары жогорулатылып жатканын белгиледи. Бул аракет келечек муундардын татыктуу таалим алуусуна багытталган. Ал эми балдар аруу тилек бийик максаттарды коюшкан. Мен негизи өз чоңойгондо актер болгум келет. Мен мектепте жакшы окуйм. Анан мен келечекте английскийден мугалим болгум келет. Мен келечекте президент болгум келет. Садыр Жапаров президентке окшоп Кыргызстанды өдө көтөргүм келет. Балдардын ой максаттарынын аткарылышына президент тилектеш экенин белгиледи. Балатынын катышуучуларына белектер тапшырылды. Аелес Маматова дагы өзүнүн белегин алды. Ал балаты майрамына атайын ыр дайындаган. Башка балдар дагы жаңы жыл, аяз ата тууралуу ырларды жаттап келген. Кел жаңы жыл келе бер, тынчтык нурун себе бер. Бирге болсун биз менен биздин ата энелер. Орундасын кыялдар, орундасын жашойлор. Сыкырдуу болсун жаңы жыл казкалы келет алдагы. Биз жетишкениз, колуңузду бериңиз, жаңы жылды өтүрүп, алкамай кысакага бекбез, алкамай кысакал менин. Иш-чарага жалпысынан 1100 окуучу чакырылган. Алардын ичинен 120 баланын майыптуулугу бар. Өзгөчө өспүрүмдөрдүн катарында Салима Калыбекова да бар. Ал сейрек кездешүүчү генетикалык оору менен жабыркайт. Келечекте дарыгер болуп, калктын саламаттыгына кам көрүүнү көздөйт. Биздин президентибизге чоң рахмат. Сыма оорусу менен дары берди. 8-ден 14 жашка чейин ар түрдүү катмардагы балдар өзгөчө басым бул колдоого, камкордукка алынган балдар. Алардын ичинде айттык 50 бала ушул оору менен жабыркаган балдар онкологиялык ооруда. Ошондой эле чек арада коргоодо ата-энеси мындай курман болгон же болбосо зыян
ден соолугуна мүмкүнчүлүгүнө зыян келген аскер коргоочуларынын, укук коргоочуларынын балдары. Балаты майрамында Садыр Жапаровга эстелик белек тапшырылды. Ал жаратылыштын кооздугу түшүрүлгөн кийиз панно. Жазгүл Сейдахматова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.